A'udzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum урматтуу достор, урматтуу Байбилим медиа каналынын катталуучулары, амансыздарбы, жакшы турасыздарбы? Бардыңыздарга ушул ыйык жерлерден саламдарды айтабыз. Бардыңыздарды Кудай Таалам ушул жакка чакырган болсун. Бардыңыздар ушул жакка келип кеттиңиздер. Бул жерде мен байкаган өзгөчөлүктөрдөн сиздер менен бөлүшкүм келген бир жакшылык бар. Билесиздер, буга чейин мен психология боюнча дагы, саморазвитие боюнча дагы сүйлөйт элем. Бирок бул жака келип Каабаны таваф кылып, Каабаны айланып, ибадат кылып жатып бир нерсени түшүндүм. Баягы бүгүнкү күндө бизде Кыргыздарда, Кыргызстанда деги эле дүйнөдө баягы психология аябай өнүгүп атпайбы? Психологдорго барып атабыз, мисалы үчүн аларга барып көрүнүп, алардын айтканын жасап атабыз. Бирок дагы деле негедир жашоонун маңызын таппай атабыз да, дагы деле бактылуу болбой атабыз. Бактылуулук мен ушул жерге келип түшүндүм. Баягы Каабаны айланып жатып, Каабага ыйлап, дуа кылып, ошол жерде ичиңиздеги бугуңузду чыгара турган болсоңуз, Кудай Таалам сиздин күнөөлөрүңүздү кечирсе, сиздин умураңыз же болбосо ажылыгыңыз кабыл боло турган болсо, ушул Кудайдын, Алла Тааланын үйүнө келе турган болсоңуздар, мына ошондо жеңилдеп, жүрөгүңүздөр бактылуулукту сезип кенен болот экен да. Ошондуктан кээ бир психологдордун өзүн дагы ушул жака алып келип көргөзүш керек экен да. Чыныгы бактылуулукту издегендер ушул жака келип табышат экен. Сиздер деле эгерде кыйналып жүргөн болсоңуздар, кээ бирөөлөр мага жазышат, жашоодон өлгүм келип атат, кыйналып кеттим, тажап кеттим деген адамдар абдан көп. Ошондуктан бул видеом ошолорго арналат. Урматтуу достор, эгер сиздер дагы жашоодон тажап, жашагыңыздар келбей, кыйналып жаткан болсоңуздар, ишиңиздер жүрүшпөй жаткан болсо, өзүңүздөргө бир белек кылып ушул Алланын үйүнө келип, сөзсүз таваф кылып, зиярат кылып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жашап өткөн, басып өткөн жерлерди келип зиярат кылып кетсеңиздер, иншалла сиздер, сөзсүз мен ишенем, эгерде чын ыклас менен келе турган болсоңуздар, сиздер бактылуулукту сезесиздер. Бул жагыңыздар, жүрөгүңүздөр жеңил болуп, кенен болуп, дагы да жашоого болгон кызыгууңуздар артып, чоң максаттар менен, чоң пландар менен кетесиздер. Дагы бир нерсени айтам, иншалла ушул жакта Макка Мукаррамада, Каабада сиздердин жүрөгүңүздөр калып кетет. Бунун мааниси сиздердин ага болгон сүйүүңүздөр сөзсүз ашат, иншалла. Кудай Таалам бардыгыбызга туура жолдо, туура дин менен жашоону насип эткен болсун. Ошондуктан эртеден кечке психология деп жүрбөстөн, жашоонун маңызын башка бир макулуктардан, пенделерден издеп жүрбөстөн, ушул жака Алланын үйүнө келиңиздер, сөзсүз таваф кылыңыздар, умра кылыңыздар, иншалла. Кудай Таалам сиздердин жүрөгүңүздөрдү ачат. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.